Зайырбек Карике, Кудай буйрса толук Куранды жаттап бүткөнүңүздү бул жердеги жамааттын баардыгы көрдү. Анан ушул жердеги сезимдер, ушул жердеги эмоциялар сизге ушул батир тапшырып аткан учурдагы моментти айтып берсеңиз. Эң алгач ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бардыңарга Алланын рахматы, саламы жана мээрими болсун. Андан кийин алхамдулилла биз бияка келип Алла чакырыптыр алхамдулилла. Жөнөкөйлө умраны жазап, анан кийин бияктан жөн эле кеткени неме кылып жүргөн элек. Мындай мен дагы билген эмесмин. Бияка келип эле жөн эле неме кылып кетебиз деген түшүнүк менен келген болчумун. Курмабакка жамаат менен келип, отуруп кичине неме кылып сүйлөшүп, баарлашып, максат устаздар келген экен. Сабагын укканы келдик деп ойлогом. Бирок азыр бул белекти алып атканда субханалла, ey Алла, эң алсыз кулуңду мени тандап алдыңбы деп ичимен башка бир сезим өттү. Муну сөз менен айтып берүү өтө эле кыйын, өтө эле түйшүк. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөн шаарда Алла таалам өзүнүн үйүндө мага bir үй белек берди. Алхамдулилла. Мунун сезимин сөз менен айтып бере албасам керек. Кудай буйрса ошол азыр ыйык жерде ибадаттарыңызды аткарып жүрөсүз. Ошо Кыргызстанга барганда ошо сиздин жаңы үйүңүздөн, ошол жерден сиздин үй бүлөңүз менен дагы бир маектерди куралы. Анан сиз умра сапарында жүргөндө кандай дубаларды кылдыңыз? Эң алгач биз дубаларда мамлекетибиздин өнүгүшүн сурадык. Анткени көптөгөн мамлекеттер бар. Өз алдынча башкача бир өнүккөн. Биз дагы ошо мамлекеттердин катарында аэропортто немеде же русча же англисче сөз угабыз. Иншалла келечекте дедим, биздин мамлекеттин дагы өз тилинде, башка бир мамлекеттин немесинде, аэропорту, башка бир жагы болсун, ошол жерлерде биздин мамлекеттин тилинде дагы жарыялар болуп турат деген өнүгүү сурадым Алладан. Кудай буйрса ошо сиздин кылып жаткан купуядагы, жарыядагы дубаларыңыздын баардыгы кабыл болсун, умраңыз кабыл болсун. Анан кийин азыр сиздин ошо Куран окуп жатканыңыздагы мукам үнүңүздү жалпы эл укту да. Анан негизи эле ушул сиз көзүңүз көрбөсө дагы толук ошо 300 беттен турган Куранды толук жаттадыңыз да. Анан негизи эле мындай көзү көрүп жүргөн жалпы коомчулукка кандай кеңеш, кандай насаат бересиз Куранга болгон кызыгууну арттыруу үчүн? Куранга болгон кызыгууну арттыруу үчүн эң алгач ата-энелерге айтат элем. Балаңарды Куранга кызыктыргыла. Аны кантип кылам десеңер, өзүңөр дагы Куран жаттоого аракет кылгыла, балаңар силерди көрүп кызыксын. Анткени оңолуу, өзгөрүү өзүбүздөн башталат. Андан кийин Куран жаттоого аракет кылууда ар бир немеден кийин, ар бир сүрөдөн кийин максатты жаңырткыла. Ниетти жаңырткыла. Алхамдулилла, бул сүрө бүттү. Бир тепкичтен чыктым, эми дагы бир тепкич, кийинки сура деп. Иншалла. Кудай буйрса Карике, мында умраңыз кабыл болсун. Азыр ошо Лидер умра компаниясы даярдаган тамакты чогуу тамактанып, ошол жерден дагы бир маектешип отуралы Кудай буйрса. Умраңыз кабыл болсун. Амин. Рахмат. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين